Жалалидин Нурбаев боюнча маселени көтөрүп, мыйзам иш аракеттерин айтып атабыз. Мына ошого да Сиптешибиз Жалалидин Нурбаев тиги Ош областынын ыйгарымдуу өкүлүнүн орун басары бир бала. Өзүңүздөр соцсеттен көрүп атасыздар. Ошол Нурбаевдин кланын аштык деп ошо өзү блогер болуп алганбы же YouTube жылдызы болуп алганбы билбейбиз. Ошону чыгарып туура эмес маалыматтарды таратып атат да. Талант Нурмаматович, ушул депутаттын билесиздер, ошол эл шайлап келген депутаттын укугун бузуп, ошол бир баягы буйрук менен зам губернатор болуп иштеп аткан жигит депутатыбыздын баягы моралдык укугун, ошол элдин укугун бузуп атат да, эл тарабынан шайланып келген. Ошол депутаттардын баарын сиз төрага болуп тургандан кийин сиз дагы ошол депутаттардын баарын укугун коргогонго сиз түздөн түз милдеттүүсүз. Ошону протоколдук тапшырма берип, прокуратурага ошол мыйзам чегинде карап, өздөрүнүн жообун бизге берсин. Урматтуу Алмаз Акымжанович, сиз дагы ошол өкмөткө айтып, ал ошол жерде баягы сос тармакты курировать эткен зам губернатор экен, сос тармак бүгүнкү күнү жыргап кеткенсип, бардыгын коркутуп, ошол врачтардан медиктерди билим берүү тармагын айыл өкмөттөрүнүн баарын коркутуп, мен мындай кылам деп баягы өзүнүн туура эмес иш чараларын кылып атыптыр. Эми Алмаз Акымжанович, мына туура эмес иштерди кылып, ошол президентибиздин саясатын Кашпалы. Ош областынын губернатору же зам губернатор бүгүнкү күнү бир инвестиция алып келбей, ушул депутатыбыз Жалалидин Нурбаев инвестиция алып келип, ошол жерде элдерди иш менен камсыз кылып иштетип атса, ошону көрө албай инвестицияны качырып атат да инвесторларды. Анан бүгүнкү күнү тиги YouTube жылдызы болуп иштесин, кызматын таштап, же блогер болсун. Ошол айыл өкмөт мына Кыргызстан боюнча, өлкөбүз боюнча алдыңкы айыл өкмөттөрдүн бири. Ошол Жалалидин Нурбаев мына бүгүнкү күнүгө чейин, ошо депутат болгонго чейин айыл өкмөт башчысы болуп, үлгүлүү айыл өкмөт кылган кишини бүгүнкү күнү каралап атат да. Ошону туура чечим кабыл алып, бизге жооп берип койсоңуздар өкмөт. Рахмат. Алмаз Акымжанович, разберитесь. Старбы, урматтуу депутаттар, мен дагы ушул биздин лидердин сөзүн улай эле эки ооз сөз айткым келип турат. Эмне үчүн дегенде, мен дагы ушул Аравандын депутаты катары, Араван районунун ошол айыл өкмөттү жакшы билген катары бир эки ооз сөз айтып коеюн. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мына бир жумадан бери биздин депутатыбыз Нурбаев, элдик топтун мүчөсү Нурбаевдин дарегине мына ушул президенттин Ош областынын өкүлчүлүгү тарабынан өтө чоң мындай айыптар коюлуп атат. Өтө чоң. Бул жөнөкөй адам эмес. Бийликтин өкүлү бүгүн депутатка өтө чоң айып коюп атат. Мына ошол айыптарды элге жарыялап атат. Жар салып атат. YouTube'дарга чыгып алып, ошол жерде 200-300 миңден эл көрүп атат ошол жарыялаган маалыматтарды. Ошол биздин депутаттын ар намысына шек келип атат. Ошондуктан бул эл тарабынан депутат болуп шайланып келген. Эл өкүлү. Анан бир областтын президенттин өкүлчүлүгүнүн орун басары мына ушундай айыптарды тагып аткандан кийин биз сөзсүз түрдө мындай реакция кылып коюшубуз керек. Эмне үчүн дегенде, биздин депутатыбыздын ар намысы турат. Ошондуктан мен мындай сунуш кылар элем да, депутаттык комиссия түзүп туруп, мына ошол маселени карап чыксак. Бул жерде жалганчы деп атат, дагы башка айыптарды коюп атат. Чыгып алып бунун ар намысына шек келтирип атат. Аны эч ким укук берген эмес андай. Ошондуктан мен айтар элем, мына бул жерде комиссиянын максаты Нурбаевди актап жакташ эмес, реалдуу ошол жерде болуп аткан иштерди,
канчалык деңгээлде чындыгы бар. Эгер чындыгы болбосо, эгер чындыгы болбосо, ошол маалыматты жарыялаган адамды биз жоопкерчилигин да карашыбыз керек. Бул жар салып атат Кыргызстан боюнча. Ошондуктан мен сунуш кылар элем. Ар бир фракциядан бирден депутат түзүп туруп, мына ошол биз өзүбүздүн депутатты ошол ишмердүүлүгүнү, ошол айтылып аткан сын пикирлерди, айыптоолорду канчалык деңгээлде чын төгүнүнү бир тактап элге жарыялап коюшубуз керек. Рахмат. Рахмат. Комитетке тапшырдык. Бул маселени комитетте карап туруп, анан кайсы деңгээлде карайбыз. Эгерде сиз айткандай чынында негиздер бар болгон болсо, анда комиссия түзүүнү сунушталат. Карап чыгыңыздар комитетте, анан ошого карата тиешелүү чечим кабыл алабыз. Тиешелүү тапшырмаларды бердик бул маселе боюнча. 5-чи микрофон. Ассаламу алейкум, рахмат, Талант Турмач. Номер 7-чи Ош округу. Талант Турмач, биринчиден сиз адилеттүү алып барсаңыз. Мен чыккандан кийин 3 адамга сөз бердиңиз. Сиз адилеттүү алып барам деп келгенсиз, сизге эскертүү катары айтып коеюн. Экинчиден мен суроом. Сунушум бар. Өзүңүздөр билесиңер. Жакында эле Ош областында Алай районунда сел жүрдү. 10 саат элдер өтө албай турду жолдон. МЧС каякта карап отурат. Жана ошондой эле ушул айдын башында Баткен областында болду. МЧС иштейби же иштебейби? Ал жерде дагы 6 саат, 7 саат элдерибиз жолдон өтө албай турушту. Мындай болбойт да. Ушуга бир протокол тапшырып берсеңиз, бүгүнкү тартибинде суроолор азыр экен, карала турган маселелер. МЧС чакырсак, протокол тапшырма берип койсоңуз. Экинчиден, Улуттук банктын төрагасын чакырсак. Ушул күнгө чейин дагы Алишер Абдуллаевич биздин коллегабыз чакырып, бул жерде суроо жооп кылганбыз. Именно ошо курс боюнча эч кандай таянак жок. Кече мен комитетте айткам, комитетте. Банктан кредит бергендер доллар менен берип атат. Договорлору, бирок бергенде сом менен берип атат. Бул не деген нерсе? Болбойт да, болбосо сом менен договор түзсүн. Ошол тема боюнча. Үчүнчү, мен да жогоруда айткан коллегаларыма кошулам. Чындыгында Ош облусундагы президенттин ыйгарым аткаруу бийлигин орун басарлары биз мындай кылышыбыз керек да. Азыр бирөөнү ак кара дебей туруп эле, болбосо депутат комиссия түзүш керек. Мен ошо сунуштайм. Комиссияны барып текшерели. Может чындыгы бардыр, может чын эместир. Если чын болгон болсо, анда ого биз орден беришибиз керек. Если чын эмес болгон болсо, анда жоопко тартылыш керек. Президенттин өкүлчүлүктөрү барып туруп, айрыкча мына Ош облусу барып өздөрүнө жаман көргөн кишилерин анча-мынча иштерин чукулатканга аракет кылып, анча-мынча такталбаган маалыматтарды СМИге берип, анын ичинде Акипреске жана башкаларга, жана башка жанагы билим берүү жагынан мектептердин директорлорунан бери киришип, ушул жактарга көп интригага аралашып кетишти. Менин сунушум, урматтуу президенттин өкүлү, Кыргызстанда губернаторларды карадык, президенттин өкүлү кылып, статус берип, жакшы эле аракет кылдык, бирок булардан майнап чыкпады. Менин сунушум, райондун акимдери түздөн-түз премьер-министрге же болбосо ошолорду куратор боло турган бир вице-премьерге баш ийсиндагы облустун, 7 облустун өкүлчүлүктөрүн жоюу эле салган дурус го. Бюджеттен карап чыксак, 1 миллиард сомдон ашык ошолорду караганга акча каражат кетет экен. 1 миллиард сомдон ашык бир жылдыгы. Мен баарын текшерип чыктым. Ошол эле бири-бирин дублировать этип, жана стат комитеттин облустагы өкүлчүлүгү эле болуп калды. Райондон келген кагазды борборго жиберип коюп атышат. Бир инвестиция тартып, же болбосо бир 100 миллион, же болбосо 1 миллиард сомго бир завод ачтым, фабрика ачтым деген бир өкүлчүлүктү уга элекмин. Андыктан ушуну президентке жеткирип барсаңыз. Рахмат. Урматтуу Алмаз Акунжанович, биздин элдик топтун ичинде бир адамга доо кетсе, баарына сөз кетет. Ошон үчүн губернатордун орун басары ордун билиш керек. Ошого аныктама жүрүш керек. Бул нерсени тыкыр көзөмөлгө алышыбыз керек. Жогорудагы айткан кесиптешибизди колдойбуз. Депутаттык комиссия түзүлсүн дагы жеринен барып карап
ушул маселени айтканы чын болсо чындыгын, калп болсо жалганын айгинелеп келиш керек. Бул бир. Урматтуу Алмаз Акынжанович, Талант Турдуматович. Эми биздин коллегабызга жанагы адилетсиз каралуу болгонуна чыдабай депутаттар чыгып атканын мен туура түшүнүп атам. Бирок бүтүндөй бир парламент бийликтин бутагы бир зам губернаторго комиссия түзөбүзбү? Менимче кереги жок. Алмаз Акынжанович, маселени иликтеп туруп, сиз бүгүн кечке чейин ушул жерден бизге так жоопту берип коюңуз. Анткени урматтуу кесиптештер, эң жогорку бааны эл берет. Жалалидин Нурбаевка эл 3 жолу баасын берди. 10 миңден көптөгөн добуштарды алып жүрөт. Бир сом акчасын кетирбей, Аравандан биринчи орун менен шайланып келди. Мындан өткөн баа барбы? Эл тандады. Алиянаров айыл өкмөтүн урматтуу Алмаз Акынжанович, бүт өлкөгө үлгү кыла турган айыл өкмөт. Ошол жерде инвесторлор келип швейный цехти салды. Роддом курулду, 3 ФАП курулду, жолдор. Алиянаров айыл өкмөтүн башка өлкөлөргө үлгү кылсаңар болот. Айыл өкмөттөргө да ушундай инвестиция тартсаңар болот деп. Мына ушундай кызычуулардан кийин кече Араванда бир топ эл көчөгө чыкты, көрдүңөр. Мына ушундай окуяга мамлекеттик кызматкердин этикасы бар. Туура адилеттүүлүк үчүн күрөшөм, чындыкты алып чыгам десе, алып чыга берсин, ага эч ким тоскоолдук кылбайт. Бирок соттун, прокуратуранын, милициянын чечими жок туруп, адамды күнөөлөө туура эмес. Ошондуктан урматтуу депутаттар, мен айтат элем, атайын бир зам губернатор үчүн жогорку кеңеш, бүтүндөй бийлик бутагы өзүнүн аброюбузду кетирип, комиссия түзүп отурбай эле, Алмаз Акынжанович, бүгүн жоопту берип коюңуз сиз ушул жерден. Эл баасын Нурбаевка берген, ошондой инвесторлорду алып келип аткан, ошондой фондторго Ассафа сыяктуу. Биз рахмат айтып, ыраазычылык билдирип, орден беришибизге тескерисинче. Өкмөттүн бир чече албай аткан социалдык көйгөйлөрдүн бир бутагын тартып, көмөк көрсөтүп, бизге ушинтип жардам берип аталар. Эми ушинтип отурсак, мамлекеттик кызматкерлер инвесторлорду чакыргандын ордуна качып барып атса, мына мен сүйлөштүм, азалар кой андан көрө башка жака, башка кошуна өлкөлөргө кетет окшойбуз андан көрө деп. 200 адам иштесе жаман ошол жерде. Швейный цехте Россияга кетпей. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мен азыр Жанар Акаевдин сөзүнө мындай дегим келет да. Азыр каяктагы бир деген, эми зам губернатордун артынан биз целый комиссия кто он такой дегендей болуп атат. Кеп зам губернатордо эмес. Кеп неде болуп атат? Бул самом факте да, азыр депутаттарды каралап, үстүнөн арыз жазып, жогорку кеңешке, дагы башка жака бул тенденция болуп кетип атат да. Муну саясий баа бериш керек. Эгер саясий баа бере турган болсок, бул депутаттын ишине тоскоолдук кылган деп туруп муну мындай кабыл алыш керек да. Анан кийин экинчиси, бул эмелердин үстүнөн бул бир эле случай эмес. Мана өзүңөр жакшы билесиңер, менин үстүмдөн да министр сельского хозяйства жогорку кеңешке арыз жазган. Мен сындаганым үчүн. Азыр эми мана Нурбаев, кийин дагы бирөөлөр. Ошентип, азыр эми мындай да, бул бир эле депутаттын ишине тоскоолдук эмес, бул аткаруу бийлиги жагынан законодательный бийликти узурпация кылганга аракет кылганынын белгилери да. Ошондуктан комиссияны обязательно создавать этиш керек. Буга саясий баа бериш керек, ошого жараша катуу чара көрүш керек. Анан керек болсо закондорго да ушул өзгөрүүлөрдү киргизиш керек ушунун баарына. Рахмат чоң. Рахмат. Мына бир айыл өкмөттө бир үй бүлөлүк кландын башкаруусу жүрүп атат. Кыргыз өлкөсүнүн мыйзамын тебелеп тепсөө менен бирөөлөрдү алдап алып келип инвестор кылып элди алдайм десе, анда кечирип койсун, анда мындай аракеттер эч убакта өтпөйт. Айыл өкмөт башчысынын орун басары Өктамов Акрам кызматынан кетти. Урматтуу Ош облусунун тургундары, мына өзүңүздөргө социалдык тармактардан белгилүү болгондой, губернатордун буйругу менен 21 апрель күнү биз Араван районундагы Алиянаров айыл өкмөтүндөгү мыйзамсыз берилип кеткен жерлер боюнча атайын комиссия түзүп, райондук деңгээлде барып текшерүү жүргүзгөнбүз. Мына ошол текшерүүнүн жыйынтыгында Алиянаров айыл өкмөтүндө бир катар кемчиликтердин, ушу айыл өкмөттүн ишмердигинде кемчиликтердин кеткендиги аныкталган мурдагы эски айыл өкмөтүнүн ишмердүүлүгүндө. Мына ошол кемчиликтердин натыйжасында ошол Алиянаров айыл өкмөтүнүн айыл өкмөт башчысынын орун басары Өктамов Акрам кызматынан кетти. Мына бүгүн анын кызматынан кетүү боюнча буйрук чыгып, өзүнүн арызынын негизинде ордуна башка
жаш жигит дайындалып бүгүн ушул кызматына киришти. Бул жерге Алиянаров айыл өкмөтүнө баруу, текшерип баруудагы негизги себеп губернатордун ушул Араван районундагы эл менен жолугушуусунда өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кыргыз Республикасынын президентинин тапшырмасы менен президенттин областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү бардыгы ушу жерлердеги аймактагы эл менен жолугушуп, жалпы мамлекеттик деңгээлде жүргүзүлүп аткан саясат менен баягы суроо жоопторго жооп берүү жолугушууларын өткөргөн. Мына ошондой жолугушуулардын Араван районунда өткөн жолугушууда элден кайрылуу келип түшкөн. Мына ушул маселени аныктап бергиле, биздин жерлердин бардыгы мыйзамсыз чет элдик жарандарга кетип калды, ушу ижарага берип таштады деген. Анан ошонун натыйжасында барып текшерүү жүрдү. Чындыгында барганыбызда ушул Араван районундагы Алиянаров айыл өкмөтүнөн 300 гектар жер чет өлкөлүк бир фирмага арендага берилип кеткендиги аныкталды. Алар ал жерди толугу менен баягы өзүңүздөр да видеодон көрдүңүздөр, жер кыртышын бузуп, жерди тегерете баягы чек ара, эки мамлекеттин ортосунда чек арага аңгаскандай кылып туруп тегерете казып ташташкан. Анын башынан баштап бир дагы документ туура түзүлгөн эмес. Келишимдер дагы, ал жердеги меморандумдагы социалдык пакет кылып жардам беребиз деген меморандумдар бар. Бирөөсү дагы туура түзүлгөн эмес. Бир тыйын акча ошол жерде түзүлгөн арендага деп, ижара акысы деп түзүлгөн акча дагы өзүнүн убагында төлөнгөн эмес. Ошол биз бараардан мурда 3 күн мурун биздин бараарыбыз ушу бирөөлөр аркылуу белгилүү болуп калган. Ошондо булар барып, ошол Алиянаров айыл өкмөтүндө 300 гектар жер үчүн 150 000 сом ижара акысын 3 күн мурун толугу менен мыйзам бузуу менен төгүп келишкен. 210 000 сом жылына социалдык пакет элге муктаж үй бүлөлөргө жардам берилет деген 2 сом 10 тыйын дагы жардам берген эмес. Мына иштеп аткандарына быйылкы жылда алганда 2 жылдын толук 100 болот экен. Бир дагы тыйын социалдык пакет катары Алиянаров айыл өкмөтүнүн аймагындагы бир дагы муктаж үй бүлөгө жардам берилген эмес. Мындан тышкары мына ошол Араван районундагы Чегават айыл өкмөтүнөн, Нурават айыл өкмөтүнөн, Юсупова айыл өкмөттөрүнөн 200-300 гектардан жер берип отуруп, жалпысынан Араван районунан 1000 гектар жер ошол Жалалидин Нурбаев мына бүгүнкү күндө жогорку кеңештин депутаты таап келдим деген инвесторлорго, ошол киши аркылуу келген инвесторлорго ижарага берилген. Бирок бирөөндө дагы бир дагы айыл өкмөттө мыйзамдуу түрдө документтер жасалган эмес. Мына Чегават, Нурават айыл өкмөттөрүндө керек болсо ошол ижара акысы дагы, аренда акысы дагы, социалдык пакет дагы бир тыйын акча эч кандай элге төлөнгөн эмес. Мындан тышкары элде ошол өстүрүлүп аткан өсүмдүк, кандай гана өсүмдүк болбосун, чет элдик инвестор келгенде эл менен коомдук жолугушууларды өткөрөт. Бул биринчи элдин макулдугун алат, жергиликтүү эл менен түшүндүрүү ишин жүргүзөт. Экинчиси ошол өсүмдүк өссө, ошол айлана чөйрөгө болгон ошол өсүмдүктөн айлана чөйрөгө болгон таасир бул абыз деп коет орусча айтканда. Окумуштуулар тарабынан, тиешелүү адистер тарабынан, министрликтер тарабынан жүргүзүлүп, илимий изилдөө иштер анан кийин уруксат берилет. Алардын бирөөсү дагы жасалган эмес. Бир дагы мамлекеттик органдан ошол чет элдик ишкердин ишмердүүлүгүнө уруксат деген кагазды көргөн жокпуз. Эч жерден алынган дагы эмес. Мындан тышкары ар кандай бүгүн мына эл арасында ар кандай сөздөр айтылып атат. Ошол эле Жалалидин Нурбаев мырза ар түрдүү сөздөрдү чыгарып, эми бул эрек иш, бир адамга болгон эрек иш болуп атат, бир адамдын ишмердүүлүгүн текшерүү болуп атат деген сөздөрдү чыгарып атат. Биз эмне үчүн ушул райондук деңгээлде комиссия түзүп ушундай иштерди текшерип атабыз? Бул бир гана Алиянаров айыл өкмөтүнө тиешелүү эмес. Буга чейин социалдык тармактын колдонуучулары, Ош облусунун тургундары абдан жакшы билет. Биз ушул камералар менен барып, ачык түрдө эч кандай эч кимге эч нерсени жашырбай, ачык тартып, ачык көрсөтүп келгенбиз. Мыйзам бузуу болгон жердин бүт бардыгындагы мыйзам бузууларды ачыкка чыгарып, ким мыйзамды бузса ошого карата жазасын тартып келишкен. Буга чейин дагы бир топ кызматкерлер ошол биз текшерип барган жерлердеги кызматкерлердин көпчүлүгү мына жумуштан алынды. Мамлекеттин эсебинен туура эмес кызыл китебин чыгарып алып, туура эмес ижарага алып 49 жылга деп келишимдерди түзүп алган жерлердин көпчүлүгүн биз кайра артка муниципалдык менчик катары артка кайрыдык. Буга мисал мына Өзгөн районундагы Кароол айыл өкмөтүндө 1 гектар 10 соту жерди ушул ошол жердеги ФАПка жана үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна тиешелүү жери болгон. Ошону жасалма документтер менен менчикке чыгарып кеткен жеринен мынакей биз документтердин бардыгын алып чыгып, бүгүнкү күндө толугу менен ал жер кайра
муниципалдык менчик катары ошол үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна өткөрүлүп берилди. Мындан тышкары Ноокат районундагы Көк Жар айыл өкмөтүндөгү мектептин тегерегинде өтүп кеткен жерлер бүт бардыгы баanya курулуп кеткен, кээ бир жерлерин тосуп кармап алышкан жеке жарандар мына бүгүн барып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бүт документтерин көтөрүп чыгып, архивтерден алып чыгып документтерди мыйзамдуу ордуна келтирип, мына мамлекеттик менчигине, мындай алганда муниципалдык менчикке кайрылып берилди жерлердин бардыгы. Мына биздин чырылдаганыбыздагы дагы бир маселе, ал жердеги ушу Алиянаров айыл өкмөтүндө союз таркап аткан жылдардагы акыркы жылдардагы маданият үйү болгон экен. Ошол маданият үйү бүгүнкү күндө айыл өкмөттүн кызыкчылыгы болбогондугунан улам, мурдагы айыл өкмөттөрдүн кызыкчылыгы болбогондугунан улам талкаланууга жол берилген. Ал жер иштебей токтоп турат. Бирок ошого карабастан ал жердин бир жак катарын жеке менчик мектепке балдарга билим берүүсүн өтүп жеке менчик мектепке ижарага беришкен. Ижарага бергендигинен аз келгенсип, мына ошол жеке менчик мектептин жылытуу системасына толугу менен Алиянаров айыл өкмөтүнүн эсебинен жылына акча которуп турушкан. Маданият үйүн жылытып атабыз деген, маданият үйүнө электр энергиясы кетип атат деген шылтоо менен мына бул Араван райондук электр тармактары ишканасынын бизге берген справкасы, мына айыл өкмөтүнүн бул боюнча дагы справкасы турат, мына толугу менен төлөнүп бергендиги боюнча. Биз бүгүнкү күндө мен жеке менчик мектептин жетекчилиги менен дагы толук сүйлөшүүлөрдү жүргүздүм. Ал жердеги жана санитардык норма бузуулар, баягы септиктер ичиндеги кетип аткан суунун бардыгы сыртка эле кичинекей аңгылы ошол жерге куюп атышы, жанагы газ баллондун туура эмес сакталып атышы, баягы техникалык коопсуздукту сактабай, ошонун бүт бардыгын сүйлөштүк. Мына бардыгын кемчиликтердин бүт бардыгын жоюп, айыл өкмөтүнүн эсебинен мурдагы төлөнүп жүргөн электр энергиясына кеткен акчаны толугу менен кайра айыл өкмөтүнүн эсебине төлөп бере турган болду бул ишкерлер. Төлөп берип, андан кийин балдарга билим берүүсүн ал жерде уланта берсин. Биз мыйзамдуулукту гана талап кылып атабыз. Балдарга билим берүү, Ош облусуна кереги тие турган, элге жардамы тие турган инвесторлор келсе, ошондой адамдарды алып келип, инвесторлорду алып келип, бизге жардам берем деген ишкерлерди, жардам берем деген жарандарды биз эки кол, эки буттап колдойбуз. Алардын кызыкчылыгын, алардын мыйзам чегинде укугун коргойбуз. Эгерде мыйзам бузуулар менен, мына бүгүнкүдөй болуп мыйзам бузуулар менен, Кыргыз өлкөсүнүн мыйзамын тебелеп тепсөө менен бирөөлөрдү алдап алып келип инвестор кылып элди алдайм десе, анда кечирип койсун, анда мындай аракеттер эч убакта өтпөйт. Буга Кыргыз Республикасынын президентинин дагы бизге коюлган тапшырмасы ушул. Губернатордун дагы Ош облусундагы Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн талабы дагы ушундай. Мыйзамсыз иш аракеттер, буга чейин болуп келген туугандык, тайке жээн, бөлө деген мамиле бүгүнкү күндө биздин Ош облусунда өтпөйт. Бир гана мыйзам чегинде бардык жерде иш алып барабыз деген биздин каалообуз, биздин тилегибиз, биздин аракетибиз бар. Бирок бардыгын ушу бир заматтын ичинде чечип кое тургандай биздин сыйкырчы таягыбыз жок экен. Мына акырындап колубуздан келген аракеттерди жасап атабыз. Бирок анын ийгилиги дагы, кемчилиги дагы бар. Ишке ашканы дагы бар, тез аранын ичинде акырындап ишке ашып келе жаткандары дагы бар. Буга мыйзам чегинде иш алып барбаса, шыр эле баягы кыркып сала тургандай мүмкүнчүлүк жок экен. Себеби биз дагы мыйзамга баш ийип иш алып барабыз. Мына бир эле мисалды айталык. Ушул Алиянаров айыл өкмөтүнүн тегерегиндеги кадр маселесиндеги алешендик. Мына мен атайын ушуну алып чыгып, биз эмне үчүн ошол жердеги маселени көтөрүп атабыз, эмне үчүн биз Жалалидин Нурбаев боюнча маселени көтөрүп, мыйзамчы иш аракеттерин айтып атабыз. Мына ошого дагы эң чоң мисалдардын бири ошол айыл өкмөттүн аймагында тигүүчү цехи бар. Мына биз өткөндө дагы барып көрдүк ошол жерде. Бир тууган карындашы Нурбаева Халида Паяздиновна, бир тууган карындашы Нурбаев Жалалидиндин ошол жерде директордун орун басары. Биз барганда видеодо дагы чыгып, мен ошол жерде директордун орун басарымын, блогер тиги зам губернаторлор келип алып, мына блогерлик кылып атат, антип атат, мынтип атат деген бир топ сөздөрдү айтып турду. Зам губернатор деген блогерлик кылып атсана, блогерлерди блогер топтоп келет. Жок, эми бирок больницаны видеодон да бир топуңуздар көрдүңүздөр. Мына бир тууган карындашы. Андан тышкары ошол жерге барганыбызда бир тууган жиени Нурбаев Жалалидиндин, бул Артыков Бексултан Адылович деген Жалалидин Нурбаевдин бир тууган эжеси, Аписа деген эжесинин уулу. Ал дагы ошол жерде кызмат кылат.
аптекаларды текшербейсиздер, дарыканаларда акча эмес, дарылар кымбат болуп атат, эмне аларды карабайсыңар, бияка келесиңер деп адагы бир топ жерде провокация кылганга аракет кылды ал жигит дагы. Бир больницага кирип, бир аптекаларды сенат салыштырып коесузбу? Сиздин мойнуңузда департаментте мен кече 670 сом алган дардым, мен бүгүн 830 сом алдым. Сиз мына аптекадан кийинки аптекадан сенат салыштырып коюң, болду. Квитанция барбы алган? Менде квитанция жок. Барганда квитанция берет экен да. Көрдүңүзбү мына? Көрдүңүз да факты? Сыра өзгөрүп келишти. Бүгүнкү күнгө чейин ошол провокациянын артында чуркап жүрүп атат экен, бизге бир топ кабарлар келип атат. Андан тышкары ошол маданият үйүнүн жанына барганда дагы бир топучан жигит чыгып, мына мыйзамсыз аракеттер болуп атат, силер эмнеге биякта эле текшерип калдыңар деп ал дагы абдан провокация кылганга аракет кылды. Бу дагы мына Артыков Арслан. Ошол эле Нурбаев Жалалидиндин бир тууган жиени, мына Артыков Бексултан менен Артыков Арслан булар бир туугандар. Бир тууган эжесинин балдары. Ал ошол жердеги лицейде директордун ашканасында шеф-повар болуп иштейт экен. Мындан тышкары Нурбаев Мирлан Паяздинович, бул ошол Алианаров айыл өкмөтүндө өзү депутат. Ошол эле лицейде мен ошол жердин кызматкеримин деп, ал дагы бир топ нерсени айтып провокация кылганга аракет кылды. Мына ал дагы ошол жерде кызматта турат. Андан кийин Нурбаева Шахида, мына бир тууган карындашы Нурбаев Жалалидиндин. Ошол лицейде буга чейин бир топ жылдары директор болуп турган. Жакында эле аны кызматтан алып алмаштырышыптыр. Кудайбердиев Розали деген бул Нурбаевдин бир тууган иниси болгону, булардын мына Кудайбердиев Розали Ниязович деген бул бир тууган аталаш иниси. Ал айылдык кеңештин төрагасы болуп отурат. Жалалидин Нурбаев айыл өкмөт болуп иштеп турган учурдан баштап ал инисин, бир тууган инисин алып барып айылдык кеңештин төрагасы кылган. Ошону менен мына бир туугандар бир айыл өкмөттө, бир айылдык кеңештин төрагасы катары өздөрүнүн кызыкчылыктарынын бүт бардыгын коргоп келишкен. Андан тышкары дагы бир мисал Абдраимов Ахрур. Ошол Жалалидин Нурбаевдин бир тууган тагасы, бир тууган таекесинин баласы, мындай алганда айылдык кеңештин төрагасынын орун басары бүгүнкү күнгө чейин. Мадрахимов Хашим, ошол эле Жалалидин Нурбаевдин бир тууган таекеси. Ошол айыл өкмөттө АУПтун башчысы. Мынакей АУПнын башчысы болуп иштеп атат. Бул сугат суу бөлүштүрүү боюнча кызматкер. Ошентип мына бир айыл өкмөттө бир үй бүлөлүк кландын башкаруусу жүрүп атат. Биз ушуга каршы чыгып атабыз. Биз ушуну мыйзамсыз аракеттеп таап, ушулардын бүт бардыгын мыйзамдаштырып, ортого мыйзам талаасын алып келели деген гана аракеттин үстүндө иштеп атабыз. Мындан аркы аракетибиз дагы ушул мыйзам талаасына кайтарып келүү боюнча мыйзамсыз иш аракеттерди, жеп ишкичтерди токтотуу багытына багытталып кете берет. Мен дагы бир жолу кайталайм, бул биздин оюбуздан чыгарылган же биздин жеке кызыкчылыгыбыздагы маселе эмес. Бул Кыргыз Республикасынын президентинин бизге койгон тапшырмасы. Бул Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн койгон талабы. Мына ошол тапшырма талаптардын негизинде биз мыйзам талаасында гана иш алып барып жатабыз. Анан ар бир жерге барып ушундай сөздөрдү чыгарып атат. Баягы айыл өкмөттөргө барып текшерип, ана текшергенден кийин акча алышат экен, башка кылат экен деген сөздөр болуп атат. Эгерде бир айыл өкмөтү биз текшерип барып келген айыл өкмөтү бизге акча бердим, анан ошону менен кутулуп кеттим деген далили фактысы болсо, бүгүн келип биздин бетибизге көргөзсүн. Мынакей биз ушул акчаны бердик, ошонун аркасы менен сиздер бизди тартпай же болбосо тарткан материалыңарды чыгарбай коюп көрүнбөй калдык деген маселе болсо, бүгүн алып келип көргөзсүн. Эч кандай тандоо жолу болгон жок, эч кандай бири-бирине тартуу болгон жок. Биз ачык түрдө мыйзам чегинде бардык нерсени ачык элге көрсөтүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Эгерде биздин акчалыгыбыз келсе, эгерде биздин бирөөлөрдү коркутуп акча жегибиз келсе, анда биз ачык камерага тарттырбай эле, мурдагыдай эле, илгеркидей эле барып даярдап, бир күн, бир жума мурун айтып, биз текшерүүгө барабыз эртең деп, анан ошол жерлерден союлган малын жеп, чөнтөгүбүзгө баягы салынган акчасын алып, машинабызга куюлган бензинде сүйүнүп келе берип, жылуу ордундан, жылуу креслодан ушу өйдө турбай эле ушул жерде эптеп оокатыбызды өткөрө бере турганга биздин дагы акылыбыз жетет, биздин дагы колубуздан келет. Бирок биздин абийирибиз бүгүнкү күндө ага жол бербейт. Рас Кыргыз Республикасынын президенти бизге
ишеним көрсөтүп, тапшырма берип, ушул ишти аткара алат ушул адам деп жоопкерчиликти моюнга илип жөнөткөндөн кийин биз ушул кыргыз элинин алдында өзүбүздүн адамдык, инсандык парызыбызды бир таза аткарып, Ош облусунун алдыңкы өнүккөн, өскөн, коррупциясы жок ушул аймактарга чыгарабыз деген, ушул аймактардын катарына кошобуз деген чоң изги тилегибиз бар. Мындан тышкары дагы бир кайрылуу, мына социалдык түйүндөрдө атайын ушу провокация кылып, ушу менин бутумдун сынып калгандыгы жөнүндө бир мушташты көрсөтүп, бир калпак кийген кишинин артынан тартып, мушташын көрсөтүп, анан ошондон кийин анан буту сыныптыр деген бир TikTok'то видеолорду чыгарып Facebook'ка таратканга абдан аракет кылып атышат. Бул дагы жалган маалымат, бул дагы фейк маалымат. Эч кандай мушташ, эч кандай уруш, эч кандай талаш эч жерде болгон эмес. Бул Алланын тарткылыгы. Кырсыктап ушу жаз айында, кыштын аяк айларында ошол бутумду сындырып, мен 2 айдан бери жатып калдым. Жумушка чыга албай, операция болуп, башка болуп. Мына бүгүн Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун, Кудайга чексиз мактоолор болсун. Мына балдак менен басып, кыймылдап бүгүнкү күндө кайрадан баягы иш аракеттерибиздин бүт бардыгын баштап атабыз. Мына ушул текшерүүлөрдүн натыйжасы менен толук түрдө биз Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын аппаратына толугу менен кызматтык каттарды дайындап атабыз. Жакынкы күндөрдө ушул текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча ал жактарга толук кызматтык каттар жөнөтүлөт. Ошондуктан мен бүгүн ишенимдүү түрдө айта алам, эч кандай тандоо жолу менен, эч кандай бирөөгө эрегишүү жолу менен, бирөөнү көрө албастык кылып жасалып аткан иштер жок. Биз ар бир жасап аткан нерсени далил менен, факт менен көзүнө көрсөтүп, ошол кетирген кемчилигине жараша бүт бардык кызматкерлерге жазасын берип атабыз. Бул иш мындан ары дагы Кудай кааласа мыйзам чегинде уланат.